Эрте менен эрте bir şok bala turdu. Jaşı bir 18 жашар. Ата-энесинин тарбиясын жакшы деле көрбөдү. Мындайча айтканда көчө баласы. Ары ойноп, бери ойноп, чуркап, тери маңдайынан агып атты. Кой деген инсандарды сөгүп, жаман сөздөр менен тилдеп атты. Кыздарга тийишти. Анан жанагы жигит велосипедине минип, жолдо өтө катуу кетип атты. Жолдон bir карыган кемпир себетин башына коюп, тойдон келип аткан байтор келип атат. Жолдо көрүнүп калды. Анан тиги жигит өтө катуу барды дагы, тормозун басты дагы, жанагы кайдырып, ошол кемпирди чочутту. Кемпирдин колундагы себет ыргып кетти. Жерге ичиндеги бүт баары чачырап, жердин бети нан, жердин бети конфетке толду. Тиги кемпир эмне кылышын билбей, ошол жерде туруп калды. Анан жанагы бала аны мыскылдап, билесиңер шок балдарды, мыскылдап эле ары ойноп дагы велиги менен кетти. Анан жанагы кемпир карыган: балам, токто. Тигиң түшүп калды, алып ал деди. Анан тиги велиги менен өтө катуу келип, велигин жерге таштап эле, жанагы себеттин арасынан издеп эле бир нерселерди издеп калды. Анан тиги кемпир айтты: "Убара болбо, аны таппайсың" деди. Тиги жигит: "Эмне жоголду, эмне түштү эле" деп айтса айтат: "Сенин адебиң түшүп калды. Сенин адебиң түштү, эми ал адепти сен таба албайсың" деди. Ал болду, адебиң түштү, аны ала албайсың деди. Ошол жерде жанагы кемпирдин сөзү балага өтө таасир берди. Адебиң түшүп калды. Бүгүн дагы көптөгөн инсандар бар. Кечеги сабагыбызда да айттык. Көчөдө түкүрүнүп жүрүшөт. Сөгүнүп жүрүшөт. Тим эле билектерин түрүнүп алып, башкача жүрүшөт. Өзү арык эле. Бирок 2 күн ушул спорт залга барып койгон. Эми жанагы каны суюк да. Тим эле башкача. Өзүн Брусли сезип, көчөдө башкача жүрөт. Бирөөлөр ага bir söz айтса, ал сөзүн көтөрө албайт. Эмне болду? Жаман сөздөр менен аны тилдейт. Кээ бир адамдар чоңдорду сыйлашын билбейт. Бүгүн мына ушундай инсандар аябай көбөйдү. Айрыкча мына ушул телефон менен тарбияны өскөн адамдар чоңдорго сүйлөшүн билбейт. Ассаламу алейкум деп салам беришин билбейт. Мындайча айтканда, адеби жерге түшүп калгандар аябай көбөйдү. Урматтуу ата-энелер, келиңиздер, балдарыңыздарды телефон тарбиялабай, сиздер тарбиялаңыздар. Балаңыздарды bir садиктеги мугалим, садиктеги аны караган эжелер тарбиялай албайт. Же мектептеги мугалим тарбиялай албайт. Университеттеги мугалимдер дагы баланы сизчелик, ата-энечелик тарбия бере албайт. Адебин колуна кармаган адептүү, ыймандуу балдарды мына биз тарбиялашыбыз керек. Урматтуу ата-энелер, мына ушул милдет сиздерге келген, милдеттендирилген. Ошол үчүн сиз дагы, мен дагы аракет кылышыбыз керек. Балдардын адеби жерге түшүп калбасын. Жерге түшкөндөн кийин аны ала албайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.